Ой, қараңыздарчы, керемет. Соның Қырғызстанымыздың анын қатарында Ош шаарынын тамтыгы чыккан жаман жолдорду токтотуп эми асфальттоо иштери алдыга карай жылып жаткан учуру. Видеороликти аягына чейин көрүңүздөр. Көкөнбий көчөсүндөгү жаңылыктар туурасында тааныштырып айтып бермекчибиз. Тез жарык каналда. Ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар, ассаламу алейкум. Амансыздар, ардактуу мусулман миртугандар. Ош шаарынын дагы бир Көкөнбий аталышындагы көчөсүн асфальттоо иштери жүрүп жатыр. Бул жакта оңдоп түзөө иштери кызуу жүргөндүктөн көпчүлүк кыргызстандыктар мындан сырткары чет жерде жүргөн мекендештерибиз ушул жактарды тартып көргөзүп чыгарып берчи деген болчу. Биз бүгүнкү чыгарылышыбыз ушул жакта болмокчу. Күнгө карай жекшемби 18 май. Ош шаарынын Көкөнбий көчөсү сиздерге оңдолушу башка жактарын видеороликтин чыгарылышында айтып бермекчибиз. Бул жакта Западный Тагыраагы Төлөйкөн кичи районунан баштайбыз. Ош Араван жолунун катмарындагы жүрүш жолдун оңдолуу жааттарын көргөзүп бермекчибиз. Бул жак болсо азыр сүрүлгөн, тазаланган десек болот. Оңдоо иштери бул жака жете элек экен. Уна базар бар эмеспи? Ош Чапалак уна базары. Ошол жакта жүрүп аттыр негизинен. Биз ал жака чейин жобособуз буюрса. Жолдун жүрүшүн, ал жак бул жактарын көргөзүп беребиз. Күн негизинен азыркы учурда аягындай катуу ысып жатат. Өзүңүздөргө кам көрүңүздөр. Жумушты эртең менен эрте туруп көбүнчө жасап бүтүп, түштө бир аз убакытка болсо да иш алып алыңыздар. Жолдун бул тарабын сүрүп, снос болгон аймактар дагы бар. Дээрлик бул жакка атайын суу өтүүчү түтүктөрдү дагы орнотуп келе жатканын көрдүк биз тетиги жактан. Ол жерде жатат чоң көлөмдөгү түтүктөр. Ал эми оор техникалуу оор жүк ташыган унаалар бул жака жүрүп атышат. Анткени шагыл же болбосо мындан сырткары керектүү жолду оңдоп түзөөгө керектүү шаймандарды жеткирип берип жаткан үчүн кызматтык унаалар жүрүп жаткан учур экен. Ал эми биз жөө жүрүп ушул жактарга чейин көргөзүп беребиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар, алыстабастан. Туу замандаштар, биз кыйла басып койдук тетиги жерденчи. Кудайга шүгүр. Бордюрлар коюлуп тур. Жол четиндеги асфальтты кармап турчу хамыт деп түшүнсөк болот. Бышыкталып бекитилген. Чоң көлөмдүү трубалар дагы алып келинген, колодезктер. Бул жактан кээ бир аймактагылар суу үстүндө жашаган жерлер каналдын үстүнө курулганда бүт бардыгы снос болуптур. Ал эми бул жактагы кээ бир аймактардагы снос көпчүлүгү эле имараттар кызыл сызыкка чыгып кеткендиктен алардын бардыгын снос кылып жол кеңейип аткандыгын көрө алабыз. Көкөнбий көчөсүндөбүз, ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр. Снос деп жазылып тур бул жерде, көрүп турасыздар. Дээрлик ушул жерлердин бүт бардыгы алынат окшойт. 6 метр деп жазылып тур.
Демек бул жерге такыр эле момун түптөрүнө имарат курууга, башка нерсе курууга тыюу салынган экен. 6 метр дегени бул жок деген. Караңыздарчы. Ол жактагы дагы кээ бир мындай кичинекей тамактануучу же болбосо мек салчу жайлар бар экен. Алардын бүт бардыгына снос болуп ичкери карай кириптир. Бул жактагы снос болгон аймактар уже өзүнүн эски имаратын бузуп, жаңы имарат салууга жетишип калышыптыр. Биз аста секин жолдун оңдолуу жаатындагы керектүү материалдарды көрүүгө болот. Бул жактан лотокту көрдүк. Дээрлик лотокторду силерге чейин алып келип жүрүшүптүр. Бул жак болсо тазалоо иштери жүрүп атыптыр. Тиги жерде техника иштеп атыптыр. Азыр жанынан өтөбүз бул жерден. Мынакей иштеген техника барбы дегендер үчүн техника бул жакта иштеп атыптыр. Көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, жолубузду улай берели, алдыга карай. Дээрлик ардактуу кыргызстандыктар, ушундай жол болуп жатыптыр. Биз бул жактан эки оор жүк ташуучу шахмандарды көрдүк. Шагыл аралаш топурактарды алып келип могул жерде толтуруп атышыптыр. Бул жер казылып алынган экен. Бул жерде мурун эмне болгону белгисиз, бирок казып алышыптыр бул жерде. Отуруп кете турган нерсе бар окшойт бул жердечи. Жолдун жүрүшүндөгү болуп жаткан жумуштарды көргөзөлү деп дагы да болсо жолубузду алга карай улап бара жатабыз. Фото көрүнөт бул жактарга. Тетиги жак бул жер Алтын Ордо. Хан Ордо экен. Хан Ордо рестораны. Ардактуу көрүүчүлөр, Хан Ордо тойканасына жетип калдык мына. Сафтан өтүп, Арабанга жол алгандагы оң тараптагы Хан Ордо ресторанынын маңдайына жетип калдык. Бул жактагы жигит бириккен жерлерди клей менен чаптап жатыптыр. Лотоктун бириккен жерлеричи клейдер бар экен мында. Буюрса жанагы асфальт болуп жатат деген жактарга жетүүбүзгө аз эле калды. Мына жүрсөкчү. Мына жерде мечит бар. Тетиги жерде. Мына ошондон 200-300 метр жүрсөк буюрса жетип барып калабыз. Дээрлик жолдун эки тарабы тең мындай кеңейтилген.
азыр бул жактар мындай тыныч экен, унаа жүрбөйт, башкача кыймыл жок. Анан кыска кичинекей көчөлөр, айыл аймактарынан чыккан көчөлөр келип чоң трассага кошулуш үчүн мынандай түбүнөн суу өтмө катарында трубаларды цементтоп өтмө кылып коюштур. Бул деген аяктагы снос болгон аймактар. Көрүп турасыздар, бул 2 кабаттуу үй экен. Снос болуп турат. Сызыкка илешкен экен. Ал бул жакта бой тойгон кичинекей техника жер казып иштеп атыптыр. Көрүп турасыздар. 4 кабаттуу имараттардан өтүп калдык. Ардактуу кыргызстандыктар. Бул жакта канализациянын трубаларын орнотуу үчүн, түтүктөрдүн орнотуу үчүн жер казылып даярдалып атыптыр. Азыр бой тойгон техника ошону казып атыптыр. Мурун болгон экен, просто дагы тазалап, оңдоп, жакшынакай кылып жасап атышыптыр. А биз жолду дагы да болсо алдыга карай улайбыз. Эже саламатсызбы? Амансызбы? Кандай эже ошо жол оңдоо боюнча оюңуз? Кайсы жердин тургуну болосуз? Сизди тартпайм. Жолду гана тартам. Надомда турабыз. Кайрашыр. Көбө кетип азыр калды эми. Жакындап калды. Сону. Оңдоо иштерине болгон көз карашыңыз? Жакшы, аябай жакшы. Жок эле комурда кандай жолдо жашачу элек. Неме негизинен бул Алла разы болсун баардыгына. Шүгүр. Балдардын келечеги, жаштардын келечеги сонун. Нектар. Мына роза гүлдөрү ачылып турган болсочу, өтө сонун болот да. Жакшы, шүгүр. сүйүнүп атасыздар, э? Ооба. Рахмат. Аз калды эми. Сабыр. Расчылык билдиребиз. Ардактуу кыргызстандыктар, бул жердин жашоочуларынын бири, тургундардын бири. Ушул бийик имараттардын бирөөсүндө жашайт экен. Эжекебиз апабыз расчылык айтты. Ушул бийликте иштеп жаткандарга, ушул жака көңүл бөлүп, жумушту жүргүзүп жаткандарга көбүтүп азы калды дейт. Сабыр кылып туралы дейт. Сонун жумуш болуп атат деп сүйүнүчтүү кабарын айтып кубанып турган учур экен. Албетте биз да болсо айткыбыз келет. Сабыр кылсак баардыгына жетебиз. Мен да болсо кыйла жол басып койдум. Көрүүчүлөр, сиздер менен аз да болсо маектешип, анан жолдун жүрүшүндөгү болуп жаткан жумуштарды көргөзгөнчөчү. Грейдер аттуу оор техникалардан экөөнү көрдүк. Биз жол жүрүп келе жатып, анан экскаватор деп түшүнөбүз көпчүлүк учурда. Бирөөсү жолдун четине арка бетинде иштеп жатат. Ал жак бетинде болсо жана канализациянын түтүктөрдүн орнотуу жагында иштеп жатат. Ал эми бул жакта болсо сүрүп жана ошондой эле жолду тегиздеп байке иштеп атыптыр. Жумуш катуу болуп атыптыр, Кудайга шүгүр. Мына жумуштун очогуна келе жатпыз. Тиги жерде мечиттен өткөндөн кийин жол чырак бар. Ошол жол чырактан кийин асфальт башталат экен буюрса. Жолдун жүрүшү катары эле жанагы мен айтып жаткан Ош шаардык мусулмандар казыяты Азирети Умар мечитине келип калдык. Ардактуу кыргызстандыктар, Алланын үйү болгон мечиттен өтүп бара жатабыз жанынан. Ал жактар болсо кийип жол бир асфальтка даярдалып калыптыр. Жол чырак мына тетиги. Оор техниканын жанында турганчы. Жанагы жерди мыктап трамбовка кылган
темір. Оор техника ушул. Жол чыракка келдик. Азырынча жол чырактар иштебейт. Бул жактардагы асфальт толук басылгандан кийин анан линиялар сызылат, сызыктар сызылып, андан кийин бул ишке түшөт. Бул жак Кыргызстан айылы. Ушул жерден арагы асфальт басылыптыр. О, мағараңыздарчы. Асфальт басылған аймаққа кирип калдык. Семен ташыган гигант. Жеңил автоунаа, портер. Кыскасы бул жакта. Мыналар келе жаткан учур. Мына жерден бир катар көргөзүп кетейин. Мына көрдүңүздөр. Үлүктүн орду экен. Bir qatar көргөзүп коюн. Биринчи катмарындагы асфальт төшөлүптүр. Анан эми экинчи катмарындагы асфальт дагы төшөлсө керек буюрса. Лоток жана ошондой эле бул жакта бордюр, анан асфальтты басылганын көрүп турабыз. Асфальт дерлик бул жакта үстүн катмары да бар экен. Жагы ар көздөй басылыптыр. Бул жакта аймактарды көрүүгө болот. Бүгүн күнгө карай жекшемби да. Ошон үчүн мындай студенттер окууга барбайт. Жумушчулар дагы, мамлекеттик кызматта иштегендер дагы үйүндө иш алат десек болот. Эми жеке иштери бардыр мамлекеттик кызматтан сырткары. Ошолор менен гана алек болот. Ал эми ушул жердеги тыгын азыраак десек болот. Ал эми бул жакта апабыз иш кылыптыр. Ушул жердин тургуну экен. Ассаламу алейкум. Апа амансызбы? Кандай, жакшысызбы? Жакшы отурасызбы? Бир аз сурамчылык кылып коелу дегенбиз сизден. Тез жарыя YouTube каналы. Ушул жердеги болуп жаткан жол жумуштары боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Жакшы, жолу бузулду. Аха. Жок, айта бериңиз, өзүңүздүн оюңузду билдирсеңиз болот. Аха. Бардыгы бүтсүн дедиби, запытныйга чейин, же нол жери гана дедиби? Жок, мына жерде бюджумана деген каналы берет. Мечитке чейинби? Оңголо турган жерлер, таштап анан неме кылып атат. Аха. Сиздин көз карашыңыз жакшы? Жакшы, менин көз карашым. Жакшы эле болуп жаткан учур, жумуш. Же карабай коюшту, жасабай коюшту? Жасабатышат, иштеп атышат. Туурап атат, баары көп жер экен да, мына немелер көп экен, мына канализацияларды коюш керек экен муналарга. Мен кетсинем. Сонун, ийгилик. Рахмат сизге дагы. Макул. Ал эми апа айтсаңыз, бул жак кайсы жерге чейин болду асфальт? Канча чакырым чыгат ушул жерде? Бир 4 чакырым чыгабы? Бир маселен бир мисал кылып айтканда. 4төн көбүрөөк чыкса керек, 5-6 чакырым чыгабы? Рахмат. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерде жашаган тургундардын дагы бир апаларыбыздан ушул жерде сырай калдык. Бул жакта жумуш кылып жатыптыр.
Ош шаардык башкармалыгы тагыраагы мэр Жеңишбек Докторбаев бир жуманын ичинде бүтсүн деген экен ушул асфальтты. Кеңештин центринен ушул мечитке чейин Азырет Умар мечитине чейинки аралык асфальт бир жумада бүтсүн деген экен. Мына бир жумада басышыптыр. Ал эми ар жагын көздө көрдүңүздөр. Жолду көргөзүп келдим. Кээ бир жерлери таштак, кээ бир жерлери анча жумуш бүтө элек экен. Ошондуктан асфальт басылбай турат. Бирок калган аймактар болсо жакшы. Эми могул жерге жанагы тротуардын ордуун жашылданган аймакты түзсө сонун болот. Ушул жердеги жашоочу тургундар дагы кичине кол кабыш кылып тагыраагы өзүнүн үйүн алдын мондай өсүп кеткен чөптөрдү кичине талласын алып койсо, кырып койсо, өзүнүн тилде айтканда ишем эле кылып койсо сонун болмок. Караңыздарчы, зымырап эле мына асфальт сонун төшөлүп турат. Мунданын баардык түрү жүрүп атышыптыр. Жол катар жүрүү менен биргеликте жолда болсо биз кыскартып аракет кылып туруп мына ушунча жол басып койдук. Тагыраагы Көкөм үй көчөсүнүн башталышын ремни техникадан баштаган болчубуз биз. Западный тараптан мына Ош шаардык борбордук мына базарга жетип калдык. Көрүп турасыздар. Жакта жолдун четтеринде мына жуучу жайлар бар. Жана ушундай эле бул жактагы дагы асфальттарды да көрүүгө болот. Анан ол жакта мына базарда бир өзгөрүүлөр киргизилип жатыр. Оңдоо иштери, жумуштар катуу жүрүп атыр. Көрүүчүлөр, замандаштар, көрдүңүздөр да. Мына кызык тамаша, мына кызык өзгөрүү дейт. О шаардык мэри мына ушундай жакшы иштеп атыптыр. Жолдун арка бетине өтөлү. Жумуштарды көрүп турасыздар да. Асфальт негизинен кеңештин центрине чейин болуп тур. Ал эми биз болсо ушул жерден жыйынтыктайбыз, ардактуу кыргызстандыктар. Ош шаардык борбордук мына базарына келип жеттик. Көрдүңүздөрбү? Кыргызстаныбызда өнүгүү дагы да болсо алдыга карай жылжысын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Тез жарыя каналы.